Чоңоюп калганда Мариям энебиз али төрөй элек Иса пайгамбарда. Таквалыкта чоңойду. Ва из қалатил малаикату я Марияму. Периштелер айтты Мариям энебизге. Эй Мухаммад эстеген ал убакты периштелер айтканда: "Эй Мариям, инналлаха астафаки ва tahharaки ва астафаки ала нисаил аламин." Албетте Алла Таала сени тандады, сени тазалады. Жаман мүнөздөн, жаман пейилден, бардык жана жакшы пейилге сени ушундай жакшы мүнөзгө ээ кылды. Вастафаки ала нисаил аламин. Бүткүл аламдагы аялдардын үстүнө сени артык кылды деп атпайбы. Мариям энебизди мынакей периштелер айтып атат. Эй Мариям, я Мариям уқнути ли раббики. Робуңа эми сен моюн соңгун. Васжуди, сажда кылгын. Варкаи мa'ar-раки'ин. Рүку кылуучулар менен бирге рүку кылгын. Демек мурдагы шарияттарда дагы сажда бар экен, мурдагы шарияттарда дагы рүку бар экен. Периштелердин Мариям алейхиссалам энебизге айткан сөзү: баш ийгин, сажда кылгын, рүку кылгын. Далика мин амбаил гайби нухихи илейк. Эй Мухаммад, мына ушул гайыптын кабарларын биз сага вахий аркылуу жеткизип атабыз. Баягы айткандай: "Ва ма кунта ладайхим из юлқун aqlamahum." Алар ошол калемдерин таштаганда жок элең, алар талашып тартышып атканда сен жок элең деп аны айттык. Итқалатил малаика. Периштелер айтышты: "Я Марияму, о Мариям, инналлаха юбашируки бикалиматин минху смухул масиху Иса ибн Марьям ваджихан фид дунья вал ахира ва минал муқаррабин." Периштелер мындай деди: "О Мариям, албетте Алла Таала сага куш кабар берет. Бикалиматин, бир сөз менен. Минху, ал ошо сөзүндө исмуху ал-Масих. Аты Масих болот. Масих Иса пайгамбардын бул лакабы Масих. Иса ибн Марьям, Иса Мариямдын баласы. Ваджихан фид дунья, дүниеде дагы абройлуу, вал ахира, ахиретте да абройлуу. Ва минал муқаррабин, Аллага жакындатылган бенделерден болот деди. Эми Алла субханаху ва таала периштелер аркылуу куш кабар бердиртти Мариям энебизге: сен Кудай кааласа балалуу болосуң. Не болосуң деди? Таквалуу, балалуу болосуң. Уулду болбосуң. Ошон үчүн калиматулло, Иса пайгамбарды айтып коет: калиматулло Алланын сөзү деп. Себеп дегенде Алла Тааланын буйругу сөзү менен жаралган. Атасыз жаралган. Ошон үчүн калиматулло деп коет. Масахат деген сөздөн. Мейли кандай болбосун, мына Иса пайгамбарга Мариям энебизге куш кабар берилип атат: уулду болосуң, аты Масих болот, Иса ибн Мариям, Иса ибн Мариям, Мариямдын энеси. Ал дүния ахиретте абройлуу жана муқаррабиндерден. Ва юкаллиму наса фил махди ва кахла ва минас салихин. Мужизалар башталды туугандар. Иса пайгамбар сүйлөшөт. Адамдар менен фил махд, бешикте, наристе кезинде бешикте жатып сүйлөшөт. Жаш баладай сүйлөбөйт. О, чоң акылы жеткен, адабияттуу, акылы толук адам сүйлөгөндөй сүйлөйт, жаш бала болуп. Бешикте кезинде сүйлөйт. Эмне үчүн? Анткени Мариям энебиз аябай кыжалат болгондо, кандай мага эркек тийбесе, кол тийгизбесе, мен кандай төрөймүн деп. Алла Тааланын кудурет экен, көрсөтүү экен. Анда эл эмне дейт? Турмушка чыкпай туруп эле төрөп алды десе, сен сүйлөбөйсүң, балага ишарат кыласың, бала өзү сүйлөйт. Ошо Иса пайгамбар бешикте, наристе кезинде сүйлөйт. Дагы айтайын, сүйлөгөндө жаш балдардай эмес. Акыл эси толук, адабиятта ушундай сүйлөйт. Дагы ва кахла ва минас салихин, жана жетилип чоңойгондо дагы сүйлөйт. Мына жерде ва кахла дегени чоң, жетилип чоңойгондо айтат. Эми жетилип чоңойгондо сүйлөйт дегени бардык эле адамдар жетилип чоңойгондо сүйлөйт да. Бул жерде анда Иса пайгамбарга өзгөчө бир сыпаттын мааниси чыкпай калат да. Десе туугандар, бул жерде бир ишарат бар. Кандай? Иса пайгамбар демек асманга Алла алып чыгып кеткен, келет, жетилген кезде сүйлөгөнү өзүнчө мужиза болот.
Ve minas salihin, ulu salih, ulu daracalуу insanдардан болот.